Борбор Азиядагы мамлекеттердин башчыларын Астанага Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев чакырды. Мындай форматтагы жолугушууну өткөн жылы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев сунуштаган болчу. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жакында массалык маалымат каражат өкүлдөрү менен болгон баарлашуу учурунда демилгени колдой турганын билдирген. Өзбекстандын президенти урматтуу Шавкат Мирамонович демилге көтөргөн, ошо конституциялык орган түзөлдү деп, регионалдык саясат боюнча, элдик саясат боюнча түзүп жолугуп туралы мына Борбор Азиянын жетекчилери деп, мына 15 мартта Астанада болот. Конституциялык кеңеш Борбор Азиянын жетекчилери боюнча бул мени колдойм. Бул туура маселе. Биз кээде ушундай маселелерди Евразиялыктын жыйындарында, жесингинин жыйындарында жолукканда бир-экиден жолуп талкуулап калчубуз. Азыр эми мүмкүнчүлүк болот. Ошол жерде отуруп алып, толук эки тараптуу дагы, ар тараптуу дагы баягыл маселелерди талкуулаганга. Бул жакшы нерсе болду, мен колдойм муну. Жолугушуунун башкы максаты үзгүлтүксүз кеңеш берүүнү жүргүзүү жана эл аралык аймактык өнүгүүнүн актуалдуу маселелери, коопсуздук боюнча пикир алмашуу, саммитке аймактык тыгыз кызматташуу жана инвестиция, эмгек ресурстарынын тоскоолдуксуз каттам маселелери каралмакчы. Вопросов у настоящих на повестке дня, региональной повестке дня очень много. Жолугушуунун күн тартибинде көп маселелер бар. Коопсуздук, соода-экономикалык алака, маданий-гуманитардык байланыштар камтылган. Белгилей кетсем, бул эч кандай уюм эмес. Мамлекет башчылар биргелешип өнүгүү жолдорун сүйлөшөт. Эң биринчи кезекте азыркы күндөгү терроризм, экстремизм сыяктуу коркунучтарга биргелешип каршы туруу, чек арадагы коопсуздукту камсыздоо каралат. Эч кандай документтер кабыл алынбайт. Бул болгону кеңеш берүүчү мүнөздөгү жолугушуу. Бир глобалдык чоң проект болуп атабы, большой Ближний Восток деп коет, чоң жакынкы чыгыш. Экинчи этабы бул чоң Борбор Азия, Большая Центральная Азия деген экинчи чоң проект бар. Ошол эл аралык террористтердин чоң доктриналары бар. Анан ошону иш жүзүнө ашып кетпеш үчүн мына президенттер ушул маселеге жол бербеш үчүн коопсуздук маселесин чечелик, биргелешип чечелик деп туруп, мына азыр алдын ала ушул мен ойлойм Астанада жолугуп бул маселеде кеңири талкууга алынат. Астанада өтө турган иш-чара бекеринен жаз майрамын утурлай өтүп жаткан жери жок. Анткени Норуз, ынтымак, достукту даңазалайт. Саамалыктын жүрүшүндө кыргыз-казак кызматташтыгындагы маанилүү маселелер талкууланышы күтүлүүдө. Программабыз боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр планда. Президент Жээнбеков, президент Назарбаев менен бирдикте ошол саммиттин алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөргө ушундай бир даярдык көрүп атышат. Бул эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн ичинде ар кандай эки тараптуу маселелер талкуулоодо. Эң негизгиси ушул дагы бир жолу биздин эки тараптуу мамилелерди ынтымакка дагы жакын дыкка ошол боордош эки мамлекеттин ортосунда биримдикке алып келген маселелерди талкуулоодо. Буга чейин аймакташ турган 5 өлкө башчылары эки тараптуу же көп тараптуу мамилелердин алкагында расмий жолугуп келген. Эми мындай өңүттөгү кездешүү өз жемишин берет дешет талдоочулар. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн лидерлери көптөн бери мындай форматта кезигелек. Мен мисалга айтайын, Евро биримдиктеги лидерлерди карап көргүлө. Эч качан жылына 2 жолу кезигебиз же 3 жолу кезигебиз дебейт. Маселе пайда болду. Салып учуп жетип барышат дагы, ошону талкуулап, чечим кабыл алып, бири-бири менен консультация кылат. Бул кезигүү сөзсүз эле бир документтерге кол коюу деген эмес, бул бири-бирибизге карата ишеним көрсөтүү. Борбор Азия мамлекет башчылары мындай жолугушууну жылына бирден кем эмес, аймактык майрамдын же эл аралык иш-чаралардын алдында салттуу түрдө өткөрүүнү пландаштырууда. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук, 1 канал.